Анан Пажизимге кетириш керек деп атат. Макул, менин жолдошум көргөнү көрүптүр, жашаган жашап коюптур, 4 баласы бар экен, Кудайга шүгүр. Менин жолдошумга макул, жазасын өтөп чыксын. Бул жерде мына Шуркуя кыздардын айынан 10 күндөн 1 күн ачылып элек балдар жүрөт, ал жактачы барсаң коркосуңдай. Жаш балдар. Эч нерсеге түшүнбөйт алар. Көлө алдап чакырып алып, азыр бир аял жүрөт. Ал кыздар келгенде мас экен дейт. Анан дагы бирөөсү жүрөт. Ал кыз мындай эме бериптир дейт. Мен бул бала менен мурда саунага барып жүргөнмүн, баняларга барып жүргөнмүн деп бериптир показаниянычы. Күн 5-небизде бар болсо, камалып кете турган болсо, кайсыл жака которулса мен ошол жака барып көчүп жашаганга ыраазымын дедим. Мен бирок Баткенге кетпейм. Баткенге барбаймын, ушул жерде калам. Шүгүр эле кылам, бирок басып турам, жашап турам. Менден да муктаждар бар, бирок мисалы үчүн жайында отургандар бар, туалетке бара албагандар бар, өзүмдүк тамак жей албагандар бар. Мен унчукпады, байкуш унчукпады. Анан кайра уялдым. Кече орозодо эже кечирип кой мени, иниң аркасынан мен сени көп капа кылып алдым, кечирим сурайм десем, жок Айсида ханым, мен сени туура түшүнөм. Мен сени ордуңда болгондо мен деле ушинтмекмин. Катуу сүйүптүр эмиш, көлдүн аккуусуну. Көлдүн аккуусу черес журмуну байлап алган да. Анан ошону менен кыш менен турдум. Биз мурда эме Мирзөнүн үстү жагында жашачык да. Анан төрөгөнгө жакын мен өзүм 4 баланы төрөдүм, 4 тең давление менен төрөдүм. Урматтуу биздин каналдын жалпы көрүүчүлөрү, катталуучулары, биздин каналга катталып ой пикир калтырып кетүүнү унутпаңыздар. Бүгүн сиздерге биринчи бөлүгүн өткөн аптада бери чагылдырып бердик эле. Азыр ушул берүүнү экинчи бөлүк катары чыгарып берүүнү туура көрүп атабыз. Албетте эми эженин баласы менен келини бизге байланышка чыга элек, бирок чыкса экинчи тараптын дагы оюн угуп, толук түрдө сиздерге чагылдырып берүүгө даярбыз. Биз эч качан бул тарап болбойбуз. Албетте биз нейтралдуу турабыз ортодо. Эки тараптын тең оюн чагылдырып бергенге биз даярбыз. Анан дагы бизге комментарийге жазып атат, бул эжеден акча алды деп. Мен эч кандай эжеден мен акча алган эмесмин. Биз ошол эже бизге кайрылгандыгына байланыштуу келип, эженин ой пикирин сиздерге көрсөтүп берип атабыз, урматтуу биздин каналдын жалпы көрүүчүлөрү. Биздин каналга сөзсүз ой пикирлериңиздерди калтырып кетиңиздер. Жолу мен ал кудагый деп санабаса деле мен кудагый деп эле кайрылайын. Урматтуу Гүланда кудагый, убагында кызыңды жакшылап карап, башынан эле билеткенсиң. Бул кызың кетип атканда мен телефонумда бүт эмелерди өчүрүп салыптыр. Биринчи биздин үйгө келип, квартирасы жок биздин үйгө келип жашаганда сен кызыңды чакыртып алгансың. Эсиңде болсо керек ал. Вокзалга барып отурса кеч кирип калган. Анан кызың минтип алдаган сени. Ошондо да кызың алдаган, афристка кызыңчы. Апа, биз Мухаммад экөөбүз урушуп кеттик. Акчам жок. Мен Мухаммад берди деп атпадыңбы сен? Мен Мухаммад менен урушуп кетип бетине чачып салып кетип калдым, ачуум келип деп кызың айткан. Анан сен айтып атасың, эй акмак, киргичекти кет, аркы жагыңда шарактап эркектер отурат. Азыр түнү менен сүйрөп тамтыгыңды чыгарат деп өзүң айткансың. Ошол галасуйларың менде бар болчу. Кызың көчө кетип аткандан мурда бүт ошондой далилдерди өчүрүп салыптыр. Гүланда кудагый, суранам сенин. Анан өзүңчө эле чыгып алып, жолдошуң экөөң түрмөдө чирийт экенсиңер. Антип табалаганыңды да токтот. Андан көрү кеч болсо деле кызыңды бир аз
тартипке тарбияга салып алып, бирок мен өзүмдүн деле кыздарым бар, Кудайга шүгүр. Тоба кылам мен, тоба кылам. Анан бул жагы кийинки кичинекей кыздарыңды да, балдарыңды да жакшылап тарбияга алып алчы, сураныч сенен. Дагы бир жолу айтарым, кызың азыр сени менен эме деле болсо керек, связь деле болсо керек. Анан чересчур кызды чумасын чыгарып таштапсыңар да, жолдошуңа экөөңчү. Өгөй болсо эле, өгөйдү баккандарды эле көрүп атам. Мен азыр жанымда азыр чоң кызынын туулган күнү болуп бир кошунам кетип калды. Ошо кошунам мамасы ээрчитип келген экен. Мен атам өгөй дейт. Мен өзүм атамдай кылып караган дейт. Бул кызың совсем бизге жолдошуң талай куданы баткенче өзүң айткандай сарттардын тилинен айтканда күрөккө трос кылып салган да. Мен атам зордуктаган. Өзүң деле билет экенсиң, мамам деле билет деген. Уят да уят эме Гүланда, уят сага, уят. Башка эч нерсе дебейм, бирок жаман деле айтпайм сага деле. Анткени жаман айтканга деле татыктуу эмессиң сен. Азыр эми оштук сарт күйөө балаң күнүңө жарап эле жыргап отуруп калсаң керек. Баарыңарды Кудайга тапшырдым. Кудай көрсөтөт баарыбызды. Кудай тараза, убакыт тараза дегендей. Мен сенден суранам. Эми өзүңдү кичине митаамсың, чересчур митаамсың. Биз силерге канча акча котордук. Мен боюмда бар төрөйүн деп отурсам, мен давлением көтөрүлүп жатып калсам, кызыңдын колун сураганы барганда, ошондо дасторкон жасаган экенсиң, бир магазинден алыпчы. Дасторкон жасаган экенсиң, аны да бизге уялбай төлөттүрүп алгансың. Ошол да бар болчу да, ошондо да бала менен келин барып, ооба, бала менен келин барып банкоматтан салып атканда камерага тартып 5000 сомду которуп аткандарыны тартып телефонго жөнөткөндөр, ал да бар болчу. Аны да сен кийин кызыңа айтып атасың. Мен, короче, магазин кыстап атат деп кызыны койгон эмес, жанны койгон эмес. Чала берди. Анан жолдошум айтты, кой деди, кызды коргоек, биз коргойбуз деп алдык, кызды коргоек. Андан көрө кемпир ушул 5000 акчаны которуп эле коек, 5000 которуп коекчу, жагы жабылабы экен деп ошентти жолдошум. Макул деп бала менен келинди жөнөттүк. Барып которуп келсе, апасы минтип жаздат, ошолор деле бар болчу. Кызым дейт, короче, ал магазиндин пена туып атат, батыраак төлөп бергиле деп ошентип догурунду бизге. Анан баягы магазинден карыз алганы эметип атыптыр, күнүгө процент кошулуп атыптыр. Анан аны койбоптур имиш, магазинден ушунча күн срок бербесең үстүнө кошуп бересиң деп магазин догурунуптур. Анан ал бизге догурунуп чыкты. Төлөп койбойсуңар, келебиз деп келбей калып, мени ушинтип шерменде кылдыңар. Сизге чалдыбы? Мага да чалган, кызыга да чалган, жолдошу чалган. Анан ошон менен биз жана 5000 котордук. 5000 которсок, эмне деп атат? Бул жагы кызык да. Кызым дейт, короче дейт, бул магазиндин акчасын тайнен которуп коюптур. Бул жерде талай куданын да эмеси жок да, бул көп нерсени бул кыз экөө бүтүрүп жүргөндө мен ошондой түшүнүп калдым. Атаң билбейт, могу эмени жадагандай. Силер төлөгөн, которгон акчаны атаң билбейт, мен тайнеңе берип койдум чекти. Өчүрүп сал телефондон. Төрөгөнгө жакын мен өзүм 4 баланы төрөдүм, 4 тең давление мен төрөдүм. Анан ошол кыздын колун сурап барайык деп атканда мен давлением көтөрүлүп кетти да, мен больницага түшүп калдым. Больницага түшүп калсам, куда чыгыптыр, талай куда. Жолдошум бир жакын эле адамы менен сүйлөшүп турса, чыгыптыр дагы мындай дептир. Эркек эмес экенсиң дептир мен жолдошумду. Неге? Анан не болду куда, не болуп кетти десе, сен бүгүн келем деп келбей калдың. Мен бул жерде кайненем нарындан келген, мен төркүндөрүм баарын туугандарым жыйнап алгам, сен келбей калдың. Мени уят кылдың. Менин кызымдан важный сага эмне бар дептир да. Десе, анан мен больницадан барып, больницадан сүрөткө тартып эме кылып жөнөттүлөр. Мына менин аялым давлениясын көтөрүп эме кылды. Мен ар качан факт менен жүргөн адаммын. Мен аялым больницага түшүп калгандыгына байланыштуу бара албай калдым, кечирим сурайм деп. Ошондо сөгүнгөндө мен айткан балама, балам, сен атаңды коргобойсуңбу? Каякта саңа турмушка чыга элек кыздын атасы сен атаңды сөгүп атат го? Мен деген, мен ону мойнума алам. Менин атама бирөө сөз тийгизип көрсүн. Мен соо койбойм. Аял адам, кыз бала болсом деле мен атама же апама бирөө сөз тийгизип көрсүн. Мен оңдурбайм ал адамды. Сен кантип чыдап, жок, атасы сөктүсө деле кызым менен жашай берем деп атасың десем, бул сүйүү деп коет деп баштаган да. Катуу сүйүп турмуш, гөлдүн аккуусуну. Гөлдүн аккуусу чересчур муну байлап алган да. Анан ошону менен жүрдүк, ал өттү. Анан кийин
Кийин апасы кайра чала берди. Жолдошум айтты, кемпир деди, которуп эле коелу ошол акчаны. Которгондон кийин азыр айттым го, мамасы айтат, мунун дейт акчасын дейт, ошо биз которгонго чейин магазин койбой айтат, силер бербесеңер, силер төлөбөсөңөр, мен төлөй албайм, мен каяктан төлөйм, эме бул үстүнө пайыз кошуп бересиң деп атат деди. Анан биз макул деп жолдошум экөөбүз кеңешип бала менен келинди жөнөтүп шаарга банкоматтан салдылар. Салып эметсе апасы мындай деп атат, муну короче магазиндеги карызды тайнең жаап коюптур, мен азыр ошол акчаны тайнеңе котором, сен аны эме кылса эмени чекти өчүрө эле кой телефондон деди деп ошентип жазыптыр WhatsApp'тан. Анан улам өзү жазгандарын өчүрүп салат. Кечээ жолдошум камалгандан кийин дагы мага чалыптыр. Мен кийинки кадамдарым ошол ниетим эле жолдошум чыгып келсе деп отурам. Ошол башка бир жаман жолго барып, буларды бала менен келинди каралап тигинтип эмете турган деле оюм жок. Булардын өздөрүнүн ою ошентип деле чалып аткан. Апа, сен биз келиниң экөөбүздү ажыраштырбай элесиңби, ал жак бул жак деп. Жок, мен андай оюм жок. Кудайга тапшырдым бардыгын. Ошо атабыз эле аман сен, ошо 4 баласын, 5 баласын бактысына, мен бактыма атабыз эле чыгып келсе болду. Ошол только мен ошол шаардык сотко эле кайрылып, анан президентибиз Садыр Нуркожоевичке кайрылат элем. Ошол өзүңүз көрүп аткан болсоңуз, уккан болсоңуз, жок дегенде ошол бир 2 бөлмөлүү болсо дагы батир болсо бергениңизде жакшы болот эле. Мен кышы менен жашадым, Кудайга шүгүр. Буга деле шүгүр кылам. Ушул жашоомо деле шүгүр кылам. Менден да кыйын жашаган муктаждар бар, бирок элге чоң рахмат, жардам берип атат. Продукт жагынан, акча жагынан деле жардам берип атат. Элге рахмат. Баарыңыздарга кимдеги мага бирде берген болсо, Аллахым аларга эселеп берсин. Аллахым разы болсун. Бул мен жашоомдо эч бир досума деле, душманыма деле каалабайм. Анан өзүм менен эле кетсин деп ойлойм. Биринчи аял адам өзүн сыйлаганды билиш керек. Аял адам өзүн сыйласа, анан экинчиден жолдошуну да сыйлай билиш керек. Ошол анан биз аялыбызды эле азыр тең укуктуу деп эле айтыша берген деле болбойт. Айтышып, дешип эле сен бирди сүйлөсөң, ал бирди сүйлөт, ошондон чыгат уруш. Жолдошуң кыйкырганда сен унчукпай кал. Ал кыйкырганда сен унчукпай калсаң, ошону менен жеңесиң да. Мен айтарым, биз аялдар биротоло эле укугуңарды коргобогула деген эмес. Эми динде деле айтат, эркекти сыйлаш керек, тиги бул деп. Биринчи очередь бириңди бириң сыйлай билсең, урматтасаң, жашоо ошондо болот да. Анан экөөң тең бириңе бириң түшүнбөй, ал сен минтип койдуң, сен тигинтип койдуң. Анан эч качан мен кийимсиз калдым дебеш керек. Аял адам эч качан мен ичпей калдым, жебей калдым, мындай мен мага ушундай кийимди алып бербедиң деп чыр чыгарбаш керек деген. Мен өзүм позициям ошондой. Мен Кудайга шүгүр, биринчи мен жолдошумду кийим алып бербедиң же эме дебептирмин. Ошол эркектин кулагы, аял кулагы менен сүйөт, эркек ашказаны менен сүйөт. Эркектин тамагын таптап, жасап берип, келгенде жакшынакай соп-сонун көчөгө жасанып чыгыш эмес, эркекке жасаныш керек. Жолдошу жумуштан келгенде күлүп жайнап тосуп алып, келдиңизби? Мисалы үчүн толтура да семьясы менен жашап атып, башкалар менен жүрүп кеткендер деле толтура. Мен көрүп эле жүрөм, угуп эле жүрөм. Андай эркек ошентип жүрүп кетеби же аял? Эркектер деле, азыр эркектер деле, аялдар деле мен бирок көрүп эле жүрөм, бирок абайлагыла. Эркек, аял бузулса, семьяга баарбир, эркек бузулса деле, аял бузулса деле семьяга эмеси залакасы тиет, зыянды тиет. Эч качанда Кудай эл көрбөй калды деп ал жак бул жак левый правый токтоткула демекчимин. Бирок көп эле көрүп жүрөм. Кудай сактасын жок. Мен эми азыр бул сөзүмө деле эртең комментарий жазышым мүмкүн. Сен ахмак, келиниңе, жолдошуңду тарттырып коюп сүйлөгөн сөзүңбү дешим мүмкүн. Бирок мен өз көзүм менен көргөн эмесмин, мен буга ишенбейм. Биринчиден. Экинчиден, чындап мага жолдошум ошентип көзүмө чөп салган болсо, чындап эми ал ахмак шүмшүйүп, суйкайып, сулуу болуп, минтип кыйшалактап, эми жолдошум чындап ошол жолго барган болсо, жолдошумду Аллахка тапшырдым. Мен 4 балам бар, мен жолдошума ишенем. Жолдошум Арабияда окуп келген, Кудайга шүгүр, илимдүү, билимдүү. Мен дагы эле сыйлаймын, өмүрүм өткүчө сыйлаймын ал кишини. Мен дагы эле жакшы көрөм демекчимин, күтөм демекчимин. Анан мени да жаман ойлогон адамдарга
эч нерсе дей албайм. Мен өзүмө акмын. Кыш менен турдум. Биз мурда эме Мирзен үстү жагында жашачык да. Анан эме хозяиныбыз дагы оштон болот, өзүбүз жактан эле. Бирок көргөн эмеспиз. Ал айтты да, мен үйдү саттым, өзүнүн эси барып жашайт экен, тиги бул дегенден бул жака 20 күнгө эле келгенбиз. Бул жерге 20 күнгө эле келип жашап туралы деп эметип атсак эле, анан жолдошум ал жака кирип кетип, кыш мен ушул жерде калдым. Азыр Кудайга шүгүр, эми эл жардам берип калды анча-мынча. Анан жогору жакта эски кошуналарым бар, алар чыгарат, ошолордун душтарын алып барып түшүрүп келем, балдарымды ошентип. Кудайга шүгүр. Шүгүр эле кылам, бирок басып турам, жашап турам. Менден да муктаждар бар, бирок мисалы үчүн жайында отургандар бар, туалетке бара албагандар бар, өзүмдүк тамак жей албагандар бар. Мен эч качан наразы болбойм, шүгүр. Кудайга шүгүр, альхамдулилля дейм. Ушунчалыгыма шүгүр кылам. Бирок элден айланса болот, элге чоң рахмат. Саламатсыздарбы? Биринчиден кечээ өтүп кеткен айт майрамыңыздар менен, бүгүнкү Нооруз майрамыңыздар менен дагы эл журтту куттуктаймын. Экинчиден комментариydегилерге рахмат. Колдоолор деле болду. Анан кандай десем, бөлүп жаруу деле болду. Көп эле мындай түндүк түштүк деп эле ошону деле көп колдонуп кетишиптир да. Бул жерде эми түндүк түштүк деген деле болбойт го, бирок баарыбыз эле бир мусулман калкпыз. Анан сен кылмышкер жолдошуңду кооруп атасың дептир, кылмышкер бол эле, бул бирөөнү өлтүргөн жок да. Дагы кандай ойлосоңор ошондой ойлогула комментарий жазгандар. Мен аныңарга башым деле ооруган жок. Мисалы үчүн баардыгыңарды Аллахым көрүп турат, биздин семьяны дагы Аллахым көрүп турат, жолдошумду дагы Аллахым көрүп турат. Мен баардыгың эле түз эле туура эле негатив айтам. Жаман айттыңар, тиги бул дебейм. Баарыңар рахмат. Анан экинчи жолум эми ошол шаардык сотко кайрылдык. Адвокатым иштеп атат. Биринчи адвокатым мени алдап койгондугуна байланыштуу анын үстүнөн да арыз жазгам. Адвокатурага алып барып тапшырып келгем. Далилдер бардыгы таза. Анан билбейм. Ленинский сот кайсыл эмеден эметти, ошого деле башым жетпей турат. Мен караңгылыгымдан, моундай милицияга биринчи түшпөгөндүгүмдөн, анан экинчиден караңгылыгымдан алданып калдым деп ойлойм. Мага ушул чакка чейин адвокатым кайсы статья, кайсы берене, анан монтип эч бир кагаз мага берген эмес. Мен азыр жаңы башка адвокат таптым, Кудайга шүгүр. Бул адвокат, анан арка адвокат мага мындай деген: сен поездда эле шуулдай өткөнсүң го, андай эмес да, мен 25-ине чейин күтөлү, 25-инде мен сага кагаздарды толук алып берем. Буга чейин мага эч бир жолдошумдун эмеси жөнүндө эч бир жаңылык, мындай кандай десем, айткан эмес, түшүндүрмө берген эмес. Бирок далилдер таза чыкты, буюрса жолдошуң акталып чыгат деп койду дагы акыркы сотто. Мен келбесем, угузуу сотунда мен келбесем деле боло берет деп. Бирок көп жалдырадым. Сураныч, эмеге кирип бериңизчи, СИЗОго кирип бериңизчи, жолдошум чакырып атат, свиданияга кел деп атат, тиги бул деп көп жалындым, жалдырадым. Кудай бар экен, бирок эч нерсе дей албайм. Ал байкени деле жаман жакшы дей албайм. Ал байке деле керегинче эле иштеди, эметти. Просто эле болгону мен алдап койгондо 25-ине чейин күтө турган болсом, мен ошо байкенин сөзүнө ишенип 25-ине чейин күтө турган болсом, жолдошумду башка эмеге которуп салышым мүмкүн экен. Мүмкүн эмес эле которуп салышат экен. Уже артынан эч ким апелляциялык арыз каралбады. Бул ошол башка СИЗОго которулганга болот деп которуп салат экен. Жок, Кудайга шүгүр, Аллахым бар экен. Бул жаңы адвокатым барды. Бир жумада эле кагазыбыз чыгыптыр. Мага айтты да 15 күндө күчүнө кирет бул кагазыңар деп. Жок, бир жумада эле күчүнө кириптир. Адвокатым барды. Эртеси эле кагазды алып берди. Дагы бир жол көргөсөм, монтип мага бүт кагаздарды эми далилдеп копиядан чыгарып колума карматты. Анан бул жерде жанагы шүмшүк келдим жүрбөйбү? Бул бала менден эмес, кайнатамдан, мен жолдошумдан төрөгөн жокмун, кайнатамдан төрөдүм деп. Бир мен семьям деле бузган аз келгенсип, бул карандай элди да алдады да бул шүмшүкчү. Анан азыр мага окшой ыйлагандар толтур эле, бирок
СИЗОго барабыз, анан сен кайсы статья, бир шүмшүк, бир шерменде кыстын айынан 3-4 атене ыйлап жүрөт ал жактачы. Урматтуу президент Садыр Нуркожоевич, ушуну өз карамагыңызга алып, ушул изнасил боюнча түшкөндөрдүн көп эле карандай калп болуп атат да, ыйлап жүргөн эле ата-энелер, энелердин көз жашын жерде калтырбасаңыз, анан ошол бизге окшогон бейбичараларга жардам берсеңиз жакшы болмок. Эми биротоло эле бүгүн эле айттык, эртең эле чыгарып бериңиз дебейбиз. Өзүңүздүн жол жобосуну билесиздер. Биз эми караңгы элбиз, биз законго деле жакшы түшүнө бербейбиз. Ошол өзүңүз жол жобосуну карап, кандай болот, кандай жок, амнистияга илишебилер же жаза мөөнөтү кемиттилеби, ошол жактарын карап жардам берсеңиз жакшы болот. Анан ошолор катары эле мага да жардам бериңиз суранам. Мен 5 бала менен ушинтип контейнерде жашайм. Кышы мен ушул жерде жашадым. Үй жок дегенде бир 2 бөлмөлүү үй болсо деле балдарым менен ошол жерге барып жашасам жакшы болмок. Азыр балдарым школдо болгондугуна байланыштуу мен өзүм квартира издедим, бирок квартира мен эч жакта иштебегендигиме байланыштуу. Анан балаң көп экен деп албай коюшту. Менин балдарымды эч нерсе кыла албайм да, же бирөөгө сата албайм, же сатпайм деле, бирок эч кимге бербейм деле, бирок кыйналсам деле балдарымды тыштабайм да мен. Тыштаганга күчүм жетпейт. Ал тыштагандар башка талага 3 айлык Леляны тыштап коюп, өздөрүнүн жыргалчыгын ойлоп кеткен келин менен бала тыштайт аларды. Мен 5 баламды Кудайга шүгүр ачка калсам деле ошентип эл күлсө күлө берсин, мен эл күлөт деп деле уялбайм эмичи. Контейнерде болсо деле жашай берем, бирок эми ошол үй тарабынан жардам берсеңиз жакшы болмок. Ошол эме боюнча түшкөндөрдү, изнасил боюнча түшкөндөрдү өзүңүз дагы кененирээк талдап, кененирээк эметип, бул жерде макул менин жолдошум эми баласы келини тарабынан болуп атыптыр. Башка ата-энелер дагы толтура. Өзүңүз ушуну дагы бир жолу көзөмөлдөсөңүз, биз бардык эле жактан чыгып атабыз. Билбейм эми биздин үнүбүз канчалык жетти, сизге канчалык жок, билбейм. Азыр интернет көргөн адам жок эле санда болсо керек. Өзүңүз деле интернеттен, жаңылыктардан көрүп отурсаңыз керек. Ошол мен ушуларды суранып кетет элем. Элдин ой пикирлери укмуштай эле. Жакшысы деле бар, жаманы деле бар. Мен бардыгын эле жаман деп ойлобойм, жакшы эле мотивация катары алдым. Эми баягы оозу сүткө күйгөн айранды үйлөп ичет дегендей эле оозубуз күйгөн биз болуп калып атабыз. Ошондо деле туура эмес кылган деле биз болуп калып атабыз. Элдин баарына жок бул кылмышкер, тиги бул, бирок андай эмес да. Мен өзүм 1 жыл жашадым, көрдүм. Баланы 8 жылдан бери өзүм бактым, кактым дегендей. Анан элдин оюну бардыгын эле туура эле кабыл алам. Анан бөлүп жаруу болбосо деген оюм да. Биринчи. Анан баткендиктер ошентип калп сүйлөйсүңөр, тиги бул дегендери деле болуптур. Билбейм, мен баткендик болуп деле мен болгон эле сөзүмдү сүйлөп жатам. Калп сүйлөгөн деле жайым жок. Болгондой эле дагы айтып кетем. Эр бермек бар, жан бермек бар. Мен ал кызды ошол жолдошум менен көрсөм, мен деле жөн турбасам керек да. Анан булардын сүйлөгөнү бардыгы карандай калып да. Азыр мына кайнатамдан төрөдү, мен жолдошумдан төрөгөн эмесмин деп жатат. Эме ДНК тактап атат да, далилдеп атат да. Бул жерде ДНК да айтып атат. Толук кандуу бала. Элайым кызы, Жыргалбек кызы Элайым, Акмамбек уулу Мухаммад экөөнүн толук кандуу 100% баласы деп атат. Аны өзү барып алып, бул жерде талга тыштап кеткенде жолдошум алып келген, биз караганбыз. Аны алып кетип ал 1 сутка өзү айтыптыр, сүт бербей калдым деп. Сүт бербей өздөрү өлтүрүп алып, аны да менин жолдошум мойнуна илиптирлер. 20 күн бизге өчөшүп, кайнатам балабызга сүт бербей өлтүрүп алды деп. Эми төбөлөрүндө Кудай карап турса керек да. Эми баланы биз Кудайга шүгүр соп-сонун эле карап атканбыз. Өзүм балам менен тең болчу, ашып келсе 1-2 ай 3 ай кичинекей, бирок экөө бирдей эле болчу. Эгиз коздай кылып эле жапжакшынакай эле карап отурсам, келип алып кеттилер. 1 суткада эле комага түшүп калыптыр. Мен чалсам албайттар, мени черный спискка киргизип салгандар. Эми барайын дедим да, кандай болду, кандай жок. Мен барып көрөйүн. Жаман болсо дагы эле, жаман болсо деле менин балдарым, менин келиним, менин балам.
Эми ачуу үстүндө айттым, дедим, мага деле ал деле туура эле көрүнүш деп ойлойм, билбейм эми бала менен келинге кандай ойлоттур. Мен сүйлөгөн сөздөрүм бардыгы эми эне болуп туруп ошончолук сүйлөбөсөм, өздөрү айткандай өгөйлүгүм эле болбосо, Кудайга шүгүр экөөнү тең жапжакшынакай эле сопсоон эле багып аткам. Анан бул жерде бул иштин башында апасына деле нааразымын да, мен кыздын апасыначы. Ошо кызынын кыз эмес экенин билиптир. Ушундай жаш балага тийип аткандан кийин, ой кызым, эртең барсаң, сен кыз эмессиң, кыз чыкпай калсаң кандай болот? Мени эл журтка шерменде кыласың деп эле катуу эле кызын тыйып алып калса, биздин турмушубуз может бузулбай калат болчу да. Анан кыз өзү качып келип алган деп айткам өткөн күздө деле. Эми Кудайдын буйругу экен. Бешинеге жазганды көрөбүз, бирок аракетин мен деле кылып атам. Буюрса чыгып келет деген ойдомун. Чыгып келсе дагы көрөбүз, чыкпаса анан дагы жазасын өтөсө өтөп чыгар. Эми бул бир гана Кудайдын буйругу. Биз себебине кылып кое беребиз, бул Кудайдын буйругу. Эже анан айтсаңыз, азыр ошол элдердин ошо комментарий жазып айтып атышкандан сиз болсо ошо баланы сен өлтүрдүң деп айтып атышат. Ошого пикириңиз кандай негизи? Сизди ошондой кылып айтып атышат. Баланы өлтүрүүдү дегенге мына сот деле тастыктап чыкты. Сот деле айтты, баланы өлтүргөн өздөрүнө эметиптир. Жок, бул жактын күнөөсү эмес деп. Менин колумда өлүп аткан жок да, 20 күн жашады. Бала сопсоон эле жашап жүрдү. Бирок түн уйкусу алмашып калган болчу. Түнү менен ошо жанакы чоң кызым экөөбүз көтөрүп чыгабыз. Күндүзү кечке уктайт. Ай кыймылдатсаң деле турбайт да, уйкусу алмашып калган болчу. Анан алар келди, ыйлап эле көтөрүп чыгып кеткен, сопсоон эле ыйлап эле, же чочуркадыбы билбейм, неберем байкуш ыйлап эле чыгып кеткен. Анан баштан эле өткөндө деле айткамын, жанагындай эме кылып, булар эме кылган эмес депчи. Кандай десем, булар өздөргө эме кылган эмес да, өздөрүнө жакын алган эмес да, баланычы түрткүлөп эле, алжак булчак кылып эле, балам деле апа, аялым айтып атат, муну кайна атамдан төрөгөм деп атат, бул ошондо менин бир тууганым болуп калабы? Апа, бул эме деп атат жанагындай, бул ошондо менин балам эмес болуп калабы? Мен муну балам катары көрүп, эркелетип, боорума кыса албай атам деп, азыр эми өлүп калса, мен до конца барам, менин баламды өлтүрүп койдуңар деп атат да, мен ага кошулбайм. Анан өлтүрсөм ушу 5 баламды өлтүрүп алмакмын да, карай албайчы. Мына Кудайга шүгүр, ошо атасынын артынан чуркап жүрүп деле мына балам, менин балам өлсө, менин балам өлүп калмак да. Менин балам алардын баласына караганда совсем эле жанагындай, кандай десем, слабый болчу да. Совсем колун көтөрсөң деле шылкыйып жата берчү, белин да кармай алчу эмес. Кудайга шүгүр, Кудайым өзү түптөп бериптир. Азыр жакшы эле балам. Мен эч бир кошулбайм да алардын сөзүнө. Бул кайын журттун баламды өлтүрүп койду дегенине кошулбайм. Ал өзүнүн келиндин өзүнүн күнөөсү. Бала керек экен, эң талаган неге таштап кетет? Сот деле айтыптыр. Сирияда ошондой жактарда согуш болуп, октун арасынан апалар балдарын алып качып чыгып атат. Сен ушундай жыргалчылык жашоодо балаңды неге таштап качтың? Не себеп менен десе, мен кордук көрдүм дептир да. Мен билбейм, кордук көрсө өгөй атасынан көргөн. Өзү айтып жүргөн, 1 жыл бою мен өгөй атам кордуктаган, чоң адамды ургандай урчу, сабачы, ага кошулуп апам да сабачы. Көрсө, бул апасы бир кошуналары жайлоого чыгат экен. Ошонун уйларын саашканы жайлоого кеткенде өгөй атанын өзүнүн колуна калат кыз. Анан ошондо зордуктап коюптур имиш, кыздын өзүнүн сөзү. Азыр эми ошону да териштиргиле, бул кыз психикалык жактан жабыркаган кыз, биз билбей келин кылып алыптырбыз десем тергөөчү аны четке какты да, жок, силер 1 жыл бою кордогонуңар үчүн кыз ушинтип ситуацияга түшүп калды, шоковый состоянияга. Биз ал жагы бизге караңгы, биз просто азыр бул кыздын эле сөзүн угуп, кыздын эле эмесин, укугун коргой алабыз деди. Анда мен эч бир эме кыла албайм, мойнума албайм дедим да. Мени канча эме коркутту. Небереңди дагы өлтүрдүңөр, мына кызды дагы кордопсуңар, жоопкерчиликке тартыласыңар деп көп эле коркутуулар болду мага дагы эле. Баарын эле чыдап, жон теримен тартып, өзүм жалгыз көтөрүп келатам. Кудайым жардам берсин мага. Башка мен эч кимге жаман жакшы деле айтпаймын. Орозо деле бүттү. Ошол неберем боюнча айтсам, ошол да мен ал неберемди өлөт деп ойлогон эмесмин. Анан айтыптыр, кандай
больницанын эмеси ичинде суюктук жок дептирби, кандай түшүнбөдүм жакшы. Ал суюктук эми чоң адам 7 күнгө чыдайт экен да ачкалыкка. Мен врачтардан деле сурадым, кичинекей Леля канча саат же канча сутка ачкалыкка чыдайт десем, ал бир сүт эмдүү болду, ашып кетсе 4 саат. 4 сааттан кийин ичинде эч нерсе калбайт деп ошентти. Булар айтып атат, 20 күн мен балама сүт бербей кайнатам бизге өчөшүп өлтүрүп алыптыр деп. Бул эч бир мындай акылга деле туура келбей турган сөз да. Бул эми бир нерсе кылып атасын каматып салып, бала ошо аялдын сөзүнө кирип атасын каматып салып экөө бактылуу жашаш керек экен. Ою ошондой экен. Айттым го өткөндө деле, до сих пор эле мен деле айтып келди. Апа сен дагы эметип кой да, мына менин балам да түбүнө жетти. Кайра балдарың жыргап жашаганды каалабайсыңбы дейт да. Мен эми атасы жок, булар бактылуу жыргап жашайт экен. Жөн коюңуз, бизге кошулуп жазып кое бериңиз. Просто мен кем акылдыкым да, ушиттен өзүмдүн баягы өтө оор ситуация кабылып калганымды эми байкадым. Ошончо сүйлөп мен аларга окшоп башым бир жерде болбогондугуна байланыштуу жанагындай стрессте жүрүп, мен алардын бир сөзүн жаздырып албаптырмын да. Бул акмактар азыргача, до сих пор азыргача сүйлөшсө, менен сүйлөшсө, мен байкайм, булар запись кылып алат да менин сөзүмдүчү. Булар бир нерсе кылып, мен сөзүмдөн атасыга минус боло турган сөз табыш керек да. Ар нерсе деп сүйлөп эметет. Мени минтип да алдап көргөн. Апа кандай деди? Жаңы жолдошум киргенден кийин 2 айдан кийин балам айтты. Апа деди, атам келсин суракка. Мен да келейин, Гомго келсин, Лев Толстойдо Гомдо болчу анда сурагыбыз. Ошол жерге келсин, мен атамдан кечирим сураймын. Анан аялым менен деле ажырашам. Атама тосмо арыз жазып колуна карматам. Атам силер менен кетет. Мен өзүм чет өлкөгө чыгып кеткен атам деп алдады. Кайсы мааниде алдады, кандай ой менен алдады билбейм. Бул баланы ушинтип бакканыма мен өкүнбөйм, бирок мынчалык аферистка, мынчалык алдамчы, атасын ушинтип түбүнө жетет деп эч бир ойлоп турумун да. Ошол менин түшүнүгүм эмем ошол. Мен 4 баламды деп ушул жерде отурам, атасын чыгарып алайын деп отурам. Туугандарым деле жардам берип атат. Айтышты, аны деле айтышты. Баткенге кел, бул жака элемет деп. Жок, мен качан атасы чыгып келсе, жолдошум чыгып келсе, чыгып келгенini көрөм. Жок, анан чындап ошол күн 5-өзү бар болсо, камалып кете турган болсо, кайсыл жака которулса, мен ошол жака барып көчүп жашаганга ыраазымын дедим. Мен бирок Баткенге кетпейм. Баткенге барбаймын, ушул жерде калам. Жолдошум кайсыл жака чыгып келсе жакшы болот, бирок кайсыл жака которулса, ошол жака барып квартирада болсо деле, ошондой дагы контейнерде болсо деле жашаганга ыраазымын мен. Ошо атабыз эле чыгып келсе болду, мага башка эч нерсенин кереги жок. Ал ошол жана башында деле айтпадымбы, бул түндүк түштүктү бөлөм деп жанагындай 2 тараптуу силер оштуксуңар дегендердин ою бул. Анан бул азыр бардыгы эле мен эле эмес, башкаларды деле ошентип мен көп эле ошо изнасил боюнча түшкөндөрдүн видеосун карайм да. Анан атууга өкүм кылыш керек. Анан пожизненге кетириш керек деп атат. Макул, менин жолдошум көргөнү көрүптүр, жашаган жашап коюптур, 4 баласы бар экен, Кудайга шүгүр. Менин жолдошумга макул жазасын өтөп чыксын. Бул жерде могу Шуркуя кыздардын айынан 10 күндөн 1 күн ачылып элек балдар жүрөт да, ал жактачы барсаң коркосуңдай. Жаш балдар. Эч нерсеге түшүнбөйт алар. Көп эле алдап чакырып алып, азыр бир аял жүрөт. Ал кыздар келгенде мас экен дейт. Анан дагы бирөөсү жүрөт. Ал кыз мындай эме бериптир дейт. Мен бул бала менен мурда саунага барып жүргөнмүн, баняларга барып жүргөнмүн деп бериптир показаниянычы. Ошого деле карабай тергөөчүлөр, судьялар 8 жылга бергенин уктум да мен. Ошентип сүйлөп, кыз мен доом жок деп тосмо арыз жазганда деле жок дегенде мындай жеңилдик. Билем, бул иш боюнча киргендерге жеңилдик жок экен айтып атат, аны деле айтып атат, бирок ошого деле карабай, как будто өлгөндөр жүрөт да, адам өлтүрүп койгондор жүрөт. Биз билбейбиз, бирок биз билбейбиз. Адам өлтүрүп койгондор жүрөт да, эркиндечи. Булар да азыр биротоло эле эч нерсени билбей атып, Кудайдан корксун да, Кудайдан корксун. Эч нерсени билбей атып, кылмышкер дегенге мен кошулбайм. Эч бир мен жолдошум деле кылмышкер дегенге Кудайга табышырдым, башына бассын деп деле жаман айтпаймын. Ошо комментарий жазгандарга айтарым, баарын убакыт көрсөтөт. Кудай тараза, Кудай баарыбызды карап турат. Кылмышкер дегендер кичине ойлоп сүйлөсө жакшы болот.
Эми Эже ушул жерден сөзүңүз каралжы. Сиз бул экинчи турмушуңуз болчу, Байке менен? Экинчи турмушум. Экинчи турмушуңуз болчу. Анан айтсаңыз, ошо биринчи турмушуңуздан канча балаңыз бар? Анан ал менен эмне себептен ажырашкансыз? Биринчи турмушум кайненем начар болчу. Анан мен өзүм да жаштык кылгам. Канча жашыңызда турмушка чыккансыз? 18 жашымда турмушка чыккам. 18 жашымда турмушка чыгып 1,5 жылда бир кызым бар болчу. Анан 6 айлык ичимде балам менен кеткем. Аны барып апамдардын үйүндө төрөгөм. Азыр ал балам 22-23гө чыгып калды. Анан Ал келип кабар алып турабы сизден? ооба келип кетип турат ал. Эми мамилеси бар эле, келет. Анча-мынча келип турат, чалып турат. Связь элебиз. Анан бул экинчи турмушум. Экинчи турмушуңуздан канча бала болдуңуздар? Бул экөөбүздүн ортобузда 4 балабыз бар. Мунун өзүнүн биринчи аялы бул жакта төрөттөн каза болуп калган. Андан бир уул, бир кыз бар. Уулу ошол азыр аялын ээрчип кеткен. Анан кызы менин колумда. Аны деле коркутту. Сен өгөй апа карай албайт, сен өгөй апа тойгуза албайт, мага кел окута албайт деп кызды деле койбоду да. Анан кыз бизди тандады. Апа жок, мен барбайм. Жөнөтүп деле көрдүм. Эме кылып кетпеди. Бир тууган кайнаган баласы бар, ошонуна барды. Анан жөнөт бере берди берген. Анан бир күнү ачуң келип барсаң барчы дедим да, ачыгын эле. Өтө эле байкеси койбоду да, мени минтип салам, тигинтип салам. Чынара, кызым аты Чынара. Чынаранын бир тал чачы түшө турган болсо мен сени согуп койбойм, тиги бул. Анан мен кызыма түшүндүрүп айттым, кызым, мен эттен тырнакты ажырата албайм. Кааласаң байкеңдин үйүнө барып бир жума тур, кааласаң бул жерге келип бөөктөрүң менен тур. Мен сени кууп да чыккан жокмун. Бир түн жатып кайтып келди качып. Апа, сиз эшиктен бул жагынан куусаңыз, мен бул жагынан кирип келем. Мага силерден башка эч ким керек эмес. Мен буларга уже боор тартып калдым. Мен эч жака кетпейм. Сиз урасызбы, чабасызбы? Мени кичинекейимдин ушу кичинекей калганынан өстүрүп эметтиңиз. Мен бир апам өлгөн болсо дагы бир апам бар. Мен өзүм апамдай эле көрөм. Сизди жок, мен эч жака кетпейм деп. Ошо бизди тандап калды. Биз менен жашап атат, Кудайга шүгүр. Кыз акыл эстүү, Кудайга шүгүр. Анан ошо коркутуулар болду да, кыз да бересиң деген балам тараптан. Ага деле маани бербедим. Алып кет дедим, алып кет. Карындашың эле көнсө алып кет. Мен деле жамандаган жокмун дедим. Азыр деле айтам. Кийин баары бир туугансыңар, табышасыңар, жарашасыңар, сен жок апа сүйлө. Анан акырында эме деди, кызым, андай кылба. Дагы бир жолу айтам, жаман болсо эле бир тууганың бар десем. Апа деди, анчалык ашыкча болуп жатсам, сага да калбайм, байкеме да калбайм, мен башым огон жака чыгып кетем дегенден анан мен кыз бала дейм. Азыркы балдардан корко турган эле, азыркы балдардын колунан баардык нерсе келет. Анан чыгып өзүнө өзү кол салып алабы деп корктум ачыгын эле. Анан ошону мен дагы токтодум да, жок макул анда кызым. Биз деле кала бер, ушу бөөктөрүң менен отура бер. Мен ач болсом ач, ток болсом ток. Кудайга шүгүр, атабыздын эле жоктугу болбосо, эл бар экен, эл жардам берип атат. Продукт жагынан жардам берип атат, акчалай жардам берип атат. Анан өзүнүн тааныштары бар, алар деле келип кышы менен көмүр суумду деле ошолор карашып жардам берип атты. Түшүнбөгөндөр ар ойдо деле болуп атты. Ай, бул жолдошу жок, кантип багып атты экен, кантип жаман ойлорду ойлогондор деле болду. Кудай сактасын, мен ал жолго барбайм да, эми мындай элге айтып кетейин. Көптүр ошентип деле ойлоптур. Бул эми жолдош жок, кантип жашап атат. Кудайга шүгүр, эл бар экен. Элден айланса болот. Эл баардыгына неметип турат. Жардам берип, Жардам берип турат, ооба. Анан эже айтсаңыз, эми жолдошуңузду азыр соттун чечиминен кийин кайсы жака которолу деп атышат. Анан кийин эгерде эми бул түзөтүү мекемелеринен Жалал Абадта дагы бар да. Жалал Абадта дагы бар, эми өлкө боюнча башка жерлерде бар, мисалы. Анан шаардын четинде дагы бар дегендей. Анан ал жака барса, бул шаарда эле каласызбы? Же ошол жака барасызбы? Жок, ошол айттым го мен. Азырынча пока биздин экинчи апелляциялык арызыбыз каралып атат да. 1 айда күчүнө кирет экен. Ошого чейин жолдошун эч жака которбойт экен. Ошол убакта ул кармоочу жайда 21-сиюда эле болуп турат экен. Анан ошол соттун дагы жеңип чыксак, чыгып келет. Анан жок, андан да эми баягы не деп коет? Көз кысты бармак басты деп коебу, ошондой боло турган болсо анан билбейм, чыкпай калса. Аллахымдын буйругу, бир эле Аллахтан суранып эле намаз окуганда деле, дуа кылганда деле, балдарым деле байкуштар ушинтип божуруп отурат. Аллахым бизге атам кайтарып бер, Аллахым чыгып келсин деп баары эле. 1,5 жашта балам бар, аларды көрүп ал эле түшүнбөй мынтип омин кылып коет, күлөбүз, ушу башы менен.
Шүгүр ошо атабыз менен эмес чыгып келгенди күтүп отурабыз. Бирок сөзүңүзгө жооп бере албай калдым. Кайсыл жакка которсо мен ошол жакка барып жашаганга даярмын. Кала жалап бул жерде шаардын четтеринде болсо деле ошол жактан квартира таап болсо деле эметип барып жашаганга даярмын. Жолдошум кайсыл жакта болсо ошол жактан мен таштабайм. Мунун анткенин себеби мунун азыр менин артымда чуркай турган бир гана мен өзүмүн. Башка эч бир чуркай турган. Башка бир туугандар жокпу? Бир туугандар бар. Алар эмне дейт? Алар жөнүндө комментарий бербей эле коеюн. Баш тартышкан. Агасынанбы? Бир туугандардан баш тартышкан. Бирок азыр эми кечирип эми анча мынча чыгып атышат, бирок булар Жо, бир тууганым. эң кичине кайнэжем бар, ошол Аллахым ыраазы болсун. Ага деле ачуум келип көп кыйкырдым. Бир карындан талашып түштүңөр, бир тууганыңарга каралашып койсоңор болбойбу? Сурап койсоңор болбойбу деп. Не дешти? Унчукпады, байкуш унчукпады. Анан кайра уялдым. Кечээ орозодо эже кечирип кой мени, иниң аркасынан мен сени көп капа кылып алдым. Кечирим сурайм десем, жок Айсида ханым, мен сени туура түшүнөм. Мен сени ордуңда болгондо мен деле ушинтип элемин. Мен артыңда турам, эч ким сизге жардам бербесе да мен артыңда турам. Ал башкаларычы, башка эжелер? Башкалар эч кимиси чыккан деле жок. Анан мен өзүбүздүн Баткенде группа бар да. Анан просто эле мен мындай деп кайрылдым да элгечи. Урматтуу жамаат, биздин атабызды жаман көрбөгүлө. Биздин атабыз андай жолго барган эмес. Далилдер бардыгы чыкты, таза чыкты. Дуа кылып турсаңыздар эле жетиштүү. Мунун артында бир туугандары деле бар. Булар жер талашып жүргөн деп айтсам, чоң кайнаган баласы чыгып ачык эле коркутту. Айырчу жериң айырам, тытчу жериң тытам. Мен айттым, кеч калып калдың. Бала менен келин уже айырчуумду да айырды, тытчуумду да тытып бүттү. Кеч калдың сен. Эч нерсе калбады менде. Да эмнени айырасың? Эч нерсем калбады. Десем, Бишкекке барайын, мен сенин сүйлөшөм. Келе бер дедим, келе бер. Мен Кудайдан корком. Сизден көрүп атышабы баарын? Мага деле, мен деле эметти. Сен өзүң бир жыл бою сен деле билип жүрсүң, тиги бул деп мыскылдап чыккандар деле, ой жеңе, кандай эле жолдошуңуз менен жатканын көрүп турсуз го деп мыскылдагандар деле болду. Үстүмдөн күлгөндөр деле болду. Мен аттарын айтпай эле коеюн, аны деле Кудайга тапшырдым алар деле. Мен кантип баары эле эл таң калат. Азыр СИЗОго барам да, анан барып сүйлөшөбүз, ушундай десем, сен кимиң жатат, кимиң кирген, жолдошум эмне жол менен ушундай десем, баары эле таң калышат. Айкап, биз аны келинин кайненем 3 жолу көрүп жардам бербеди десе, бул эмне кайнене, кандай кайнене, бир крышасы тайган кайнене деп ойлоп турбуз. Нормальный эле адам келсин го дегендер деле болду да. Бирок Кудайга шүгүр, кайын журтум жөнүндө эч комментарий айтпайм. Кудайга тапшырдым бардыгын. Бирок ошо эжеме рахмат, анча мынча чыгып, башкасы менен сүйлөшпөйм, башкасы менен деле мурда урушуп талашып эметип жүргөм. Бул жердин аркасынан да жердин айынан. Ошонун артынан да эле ойлойм. Өзү деле айтып отурат, мен туугандарым эле киришти бул жакка. Жер талаштын артынан. Бардыгы ал жакта сулуу чымчык болуп отурушаттар, бардыгы астырттан иштеп коюп, бала менен келди, бизге кайрап салып коюштулардан, өздөрү эч нерсе көрбөгөн деп отурат. Мени канча жолу айтты, бул акмак, бул тентек, сени бир күн болсо бир күн саап өлтүрүп коет. Мен андай жашоо көрбөсөм, мен кантип баш тартам жолдошуман. Кудайга шүгүр, боорукер ата, сүйүктүү жар.